Assalamu алейкум достор. Рамазан айыңыздар менен. Бүгүн мен сиздерге Рамазан айында өзгөчө бир тарыхый инсандар жөнүндө айтып бермекчимин. Ханафи мазхабынын эң күчтүү алымдарынын бири Имам Сарахси жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Улуу алымыбыздын чыныгаты Мухаммад ибн Ахмад ибн Абис Сахил Абу Бакир ас Сарахси. Ал 1009-жылы Мерв деген шаарда туулган. Ал шаар азыркы Түркменистан менен Ирандын ортосунда жайгашкан. Картадан карасак, Түркменистанда дагы, Иранда дагы Сарахси деген шаар азыркы учурга чейин бар. Имам Сарахси ислам дүйнөсүндө эң кыйын юрист болгондугу баарыбызга маалым. Анын жашоосундагы эң оор сыноолор ошол кездеги падышага чындыкты айтып, зынданга отуруп калгандыгында. Анын себеби ошол кездеги падыша иддасы бүт элек аялга үйлөнөм деп, ал аялды иддасын токтотууга фатва чыгарып бер деп Имам Сарахсиге буйрук берет. Албетте, Имам Сарахси падышанын буйругун укпай, шарият боюнча фатва чыгарат. Ага ачууланган падыша имамды зынданга таштайт. Имам Сарахси зынданда 15 жыл олтурган. Жараткан Аллахка гана таянып, айтканынан кайтпайт. Окуучулары зынданга келип сабак алып турушкан. Динибиздеги ар бир иште жакшылык бар дегендей, ошол окуучуларына ооз эки айтып берип жатып, 15 томдук Китап Аль-Мабсуд деген китебин аяктайт. 1087-жылы Имам Сарахси эркиндикке чыгып, өмүрүнүн акыркы 3 жылын эркиндикте өткөрүп, китептерин бүтүргөн. Ал Ош облусуна караштуу Өзгөн шаарында каза болгон. Бул күмбөз Имам Сарахсинин күмбөзү. Имам Сарахси Ханафи мазхабынын эң күчтүү аалымдарынын бири болуп калды. Анын 30 томдон турган Аль-Мабсуд китеби Ханафи мазхабынын эң негизги китептери болуп саналат. Орозоңуздар кабыл болсун, туугандар.